Bizim bölüm agrohimiya bölümü деп аталады. Agrohimiya bölümünün жетекшісі Уметов Ашырбек. Agrohimiya bölümünün қызметкерлері негізінен органикалық зерттеметкіш биогумусты изилдөөгө арналган. Биогумусты алуу, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө, анын түшүмдүүлүгүнө, топурактын асылдуулугуна жана түшүмдүн сапатына тийгизген таасирин изилдейт. Биогумус бул органикалык жер темирткич. Биогумусту сөл жандарга органикалык калдыктарга өстүрүп алышат. Сөл жандардын органикалык чириндини жеп, биогумусту пайда кылат. Сөл жандар бул сөл жандарда көбүнчө калифорнийский сөл жанды пайдаланышат. Биогумустун ар түрдүү жол менен алдык. Ачык жерде, ачык талаада, жалсымал кылып үймөктөө жолу менен. Ошондой эле биогумусту жабык имараттын ичинде дагы алып, ящиктерде алдык. Бул жабык имаратта алуу, биогумусту алуу, бул жыл бою жылуу жерде алса болот. Ошондой эле биогумусту траншей жолу менен дагы атайын траншей, сементтен жасалган траншейде биогумусту. Биогумус бул кара күрөң, үбөлөнгөн порошок сымал майда тоголоктошкон, жыты жок зат болуп эсептелет. Биогумуста өсүмдүктөр керектелүүчү бардык азык заттар көп топтолгон. Мында гумус 28-32%ке чейин. Микроэлементтер, ошондой эле өстүргүч заттар, азот 2%ке чейин, фосфор 1,6, калий 1,4, жана мында патогенный оору жугузуучу гельминттер болбойт. Ошондой эле ото чөптөрдүн дандары жок. Бул биогумуста адепки кыкка салыштырганда азык заттар көп 3-5 эсе көп топтолору аныкталган. Айрыкча биогумуста гумус көп топтолору аныкталган. Биогумус бул үрөндөрдүн жана жашылча өсүмдүктөрдүн көчөттөрүнүн өсүшүн күч алдырат. Мына өсүмдүк бул расталарды даярдаганда эгерде 1-2 же 2-3 топуракка биогумус менен соотношениеде кошкондо помидор, бадыраң жана башка өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн 30%ке чейин көбөйтөөрү көрсөтүлгөн. Биогумус бардык эле өсүмдүктөрдүн түшүмүн жогорулатат. Биогумусту көбүнчө жалпы аянтка чачып бергенден көрө муну өсүмдүктүн түбүнө же болбосо чөнөккө бергенде жогорку түшүм алынары байкалды. Мисалы үчүн 5 тонна биогумусту гектарына чачып бергенде 15-20% түшүм көбөйсө, ал эми түбүнө бергенде ошол эле дозаны 5 тоннаны түбүнө, ар бир өсүмдүктүн түбүнө бергенде
30-45%-ке чейин көбөйөрү аныкталган. Биогумус бул органикалык жер семирткич болгондуктан бир эле жылы берген эле жылы түшүмдү көбөйтпөстөн ал келирки жылы дагы өсүмдүктөрдүн түшүмүн көбөйтөт. Биогумус бул нитратты дагы көп, биогумусту бергенде нитрат да көп топтолбоору биз аныктап изилдедик. Биогумусту помидор, бадыраң жана калемпирге 5-10 тонна бергенде дагы анын мөмөсүндө допустимыйга чейин нитрат көбөйбөй тургандыгын аныктап отурабыз. Биогумусту топуракка бергенде топурактын агрохимиялык составын жакшыртып, анда азот, фосфор, калий, ошондой эле гумус, анын кыймылдуу формаларын көбөйтөөрүн аныктадык. Азыркы мезгилге чейин биогумусту өсүмдүктөргө берүү нормасы, анын колдонуу жолдору, өсүмдүктөрдүн мөмөсүнө нитраттын топтолушуна таасири, түшүмдүүлүккө, ошондой эле топурактын касиетине көрсөткөн таасири толук изилдене элек эмес.